жарандык активист Рита Карасартова бүгүн мейманда. Саламатсызбы, Рита эже? Бизди баарыбызды жулкулдатып машинеге салып кеттик деп атам деп туруп, Рита кеткен депчи. Сиз үйдө кандай ал Рита Карасартова? Кудалар келгенде митип кечке карашат, анткени жолдукчан тааныбайт да. Оозуна чыккан неме буну бүтүп эле бийлеп алат го депчи. Ой, биз деген Карасартова экенин карабайбыз, биз деген азыр күнү бар идиш якчу деп ушинтечи. Келиндерди козголоңун кылып ийгенге толук эмебиз бар депчи, арсенал депчи. Балдарым кантип чоңоюп калган деле билбейм. Кичинекей балам кечке монтип бир сиңдимди карайт, бир кайын сиңдимди карайт, бир мени карайт. Кандай кайнене болосуз, аябай кызыктым. Анан элестетип эле, мен жолдошум жумуштан келди. Мен кухняда тык жатам. Апам даярдап койгон эмени жасап калам, сурап калам. Жолдошум каза болгондон кийин кайнагаларыма эмне деп айтышым келет анан. Батышчыл деген эмне, ал жаманбы, жакшыбы? Баарыңардын өпкөңөр дүйзөм деп атып эле өзүм укук коргоочу болобун, ата киребешке жазып койдум. Консультация 100 сом, сотко барып берген 200 сом, мындай болбойт деп ачык нерсени айтып аткан кишилерди жакынкы арада камаганга барышат булар. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кыргыздын тың чыкма уул кыздары менен тааныштырууну улантам. Жана кыргыздын тагдыры үчүн кайдыгер карабай күйүп бышкан жарандык активист Рита Карасартова бүгүн мейманда. Саламатсызбы, Рита эже? Саламатсыздар. Сизди көргөндө дайыма кыргыздын аябай алдыңкы отко дагы, чокко дагы бардык жакка чуркап бараткан кыздардын бири катары көрөм мен, жеке мен. Анан шунчалык сый урматым артат, а бирок тилекке каршы көп адамдар бул НПО-да, бул батышчылда дей берген шунчалык замды келтирет да. Анан ушул эл өзү деле түшүнбөйт да, ал эмне НПО деген эмне, батышчыл деген эмне, ал жаманбы, жакшыбы. Негизи ушул жөнүндө аябай мындай бир аз тамырын жайып берсеңиз, элдер НПО анан батышчыл дегенде эле чалкасынан, оңкосунан түшпөсүн. Негизи аябай жакшы суроо, анткени себеби бүгүнкү абалды дагы эмес, бул кандай болуш керек дегенде да карап кетсек сонун болот да. НПО деген бул пайда өзүнө көрбөгөн коммерческий эмес уюмдар да. Мисалы үчүн баарыбыз шахмат ойногонду жакшы көрсөк, ошо шахматчылардын уюму болуп алабыз. Ит мышыктарды жакшы көрсөк, ошо жаныбарларды жакшы көргөн уюм болуп алабыз. Кээ бир айымдар жолдоштору таштап кетип, алимент төлөбөй койсо, мамочки держитесь деп түзүп алса болот. То есть бул кандай бир кызыкчылыктын негизинде топтолгон кичинекей уюмдар да. Ал ар кандай болушу мүмкүн. НПО деген не коммерческая организация, коммерциялык эмес уюм. Анан каржылоого келгенде көп учурда мындай уюмдар, мисалы үчүн биз баарыбыз шахматты жакшы көрсөк, келип эми шахмат ойноп, чай ичип, арка берке кылыш үчүн анча-мынча акчаларды ыргытып, анан келип ошентип отуруп турсак болот да. Бизди эмне үчүн батышчыл дейт, анткени себеби биз укук коргоо жаатындагы бейөкмөт уюмбуз. Мен эми андан кетип калдым, но кеткениме карабастан уже 1,5 жыл мамлекеттик органда да иштеп жүрдүм, анан саясатка кеттим. Но ошентсе деле болбой, баягы НПО деп койсо эле жакшыраак да, жаман турбай деп айтканга, ошон үчүн дагы эле айта беришет. Анан укук коргоо жаатында 10 жылга жакын иштедим. Өзүм деле чын айтсам университеттен чыгып элем деп эмне кылсам деп отурган, анан соттук реформа башталып аткан турбайбы? Баарыңардын өпкөңөр дүйзөм деп атып эле өзүм укук коргоочу болобун, так ойлобогон жактан эле да. Анан кандай болот? Бирөө келет, сотум монтип бүтпөй атат, экинчиси келет, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат, баламды камап кетти, анан тигил деп. Анан жалгыз иштебейсиң да, мен мисалы үчүн өзүм экономистмин билимим боюнча. Анан жакшы юристти аласың, анан жаш балдарды аласың, алар баягы сотторго чуркап караш керек деп, анан алардын баары тамак ичкиси келишет. Алардын баары үй бүлөсүн багыштагысы келишет. Анан каяктан акча төлөп бериш керек? Тиги кишилер уже үйлөрүн алдырып, балдарын жоготуп, ушинтип жөн эле ботодо өздөп келип ыйлаганда алардан акча алмак тургай
өзүңдүн акыркы акчаңды берип койгуң келет, но андайлар аябай көп болгонуна байланыштуу биз ар түрдүү донорлук уюмдарга проект жасап баштайбыз. Ушундай сонун бүгүнкү күндө керектүү маселени биз көтөрүп аттык элек, бирок бизге каржылоо жок деп. Анан көп кишилер ойлойт мындай, кээ бирлер мүнүп келет да, эже бизге үйрөтсөңүз деп элечи, ойлошот алар мындай. Мен жөнүндө өзгөчөчү. Аябай баягы кыйкырып сүйлөсөм, элдин баана катуу жетсе эле аябай кыйын ынып болчу деп ойлойт окшойт да. Эми бизге да үйрөтсөңүз, кантип акча тапсак, кандай кылсак депчи. А фактически бир 5 проект жазсаң бирөөсү өтөт. Бир жылда бир проектиңиз бар болсо, баягы Кудайга шүгүр, балдарымдын эмеси жакшы деп мындай жүрүп каласың да. А мисалы үчүн бир 16-жылдары 2 жыл 7 ай вообще проект тута албай жүрдүм да. Акырында уже кире беришке жазып койдум. Консультация 100 сом, сотко барып берген 200 сом. Анан элдерге да айта баштадым. Кечирип коюңуздар, бизде уже мындай балдарымды ошол жака жетип барып ошо мониторить этип кел дегенге дагы акчам калбай баратты. Ошону жазып койгонго уже баягы башка айла жок депчи. Же биз жабылышыбыз керек, же уланта берип. Ошондо 2011-жылдан баштап азыркы күнгө чейин, быйыл 10 жыл болот топтора, коомдук кабылдама кылып койгонбуз. Дайым кишилер келип, өзүнүн консультациясын алып, документтерин карап, сени адвокатың алдап атат. Сени сот минтип алдап атат. Сен могу жерге караган, сен биринчи тиги жерге барып алдың, а биринчи могу жерди башташың керек деп консультация берип келатканыбызга таптакыр жабылбай 10 жылдан бери коомдук кабылдама саат-саатындай болуп иштеп келатат. Вообще жабылуу деген понятие жок. А проект болуп калат, болбой калат. Анан кээ бирлер бизге жана акчасы көп, анан миллиондорду түшүп атат дегенде мен айтам, фактыны бергилечи. Мисалы үчүн банковский тайна деген маселе жок. ГКНБ биздин канча акча түшүп атканыбызды билет. Ошончолук эле чын эле миллион акча ала турган болсок, алар монтип эле азыр кинолор чыгарат ба? Кыргыздын душманы, аркорке депчи. Ошол жерге эле мынтип коек. Мынакей 1 жылдын ичинде могул желмогуз момунча акчаны жептир деп чыгара коюшмак да. Тилекке каршы андай жок. Ошон үчүн эң эле мындай ыплас жабыштыра турган нерсе бул кыргыздын баалуулуктарын булар тебелеп атышат, башка баалуулуктарды алып келатат деп. Бирок ошол айткан кишилердин балдарын эле, тетиги Европага барып иштегенге чакырсынчы. Же Америкага чакырсынчы. Же Америкага кантип кетебиз айтып берличи дейт. Ой, билбейм, Америкага барышты. Английский тилди да билбейм. Аяка мени барып же иште десе да мен тил билбесем кантип иштейм деп айтам. Кеткиси келишет, бирок бийликке биз ачык айтабыз да. Мисалы үчүн бизди сен бирөөнүн аброюна шек келтир деген туура эмес нерсе жасадың деп эмне үчүн эметип атат? Анткени бизде колубузда соттук чечим. Биз айтабыз, могул атка минер, момундай болуп атат. Момунча, мынакей чечим. Мындай болуп атат деп. Ошол нерселердин баарын айтып, көзүнө далилдеп бергенден кийин бизге айта турган башка маселеси жок. Бирок бизди жаман көрсөтүп коюш керек да, анткени себеби биз ачык айткан аларга жакпайт. Ошон үчүн жалпы мындай сөзү менен эле булар биздин улуттук баалуулуктарды тебелеп атат деген бир сөз менен каралап келатат да. Мындай укук коргоп атканда ар бир адамдар бизде кемчилигибиз өз укугубузду билбегенибизде болуп атат да. А качан гана сен укугуң билсең, мындай болот, тиндей болот, эркиндик болот десең эле, булар аябай коркуп, эски салттан чыгыштан коркуп атат окшойт. Эски эрежеден чыгыштан коркуп атат окшойт. Эми мындай да, ким өнүгөт? Кайсы коом же кайсы жамаат өнүгөт? Эркин жамаат өнүгөт. Анткени эркиндиктин негизинде ар бир адам, ар бир топ, алар кандай бир деңгээлге көтөрүлөт да. Анткени эркин да, тигиндей эле кылсак болот, мындай эле, келгиле көрөбүз деп анан алдыга умтулушат. Тем более азыр колубузда баарыбызда смартфон бар. Дүйнө каяка жылып бартат, эмне болуп бартат деп. Анан байкасаңар, ырчылар деле, көп ар түрдүү тармактагы кишилер деле все равно бир салттуу нерселерди, мына биз отурган жерде деле жөнөкөй деле кафе жасап койсо болмок. Но бирок кыргыздын улуттуулук мындай сактап, када салтын сактап, бир нерселерин мындай улуттук бир нерсени жасагысы келет экен да. Биздин дагы кандай салттарыбыз бар? Эркиндик бул кыргыздын эң чоң баалуулугу, эң чоң када салты бул эркиндик. Анткени себеби жана демократия, эл бийлиги деп
шайлоо дагы бир нерселерди айтып келет. Ар бир киши өз сөзүн айтып, же кыргыздарда тиги тили кесмей бар, баш кесмей бар, тили кесмей жок деп ушундай нерселерди айтып келишет. А чын-чынына келгенде кыргыз, байыркы кыргыз жана 2000-де отпойбу, андан деле терең кеткен кыргыз эмне үчүн сакталып калган? Эмне үчүн чайпалса төгүлбөй, төгүлсө да бөксөрбөй, кичинекей эл болсо дагы өзүнүн тили менен, өзүнүн дили менен сакталып келген? Анткени себеби эркиндиги канында, генофонунда. Алар азыр мындай тайное голосование деп атпайбы? Алар келип чүккөсүн ыргытып ачык добуш берчү. Эң мыктыларын тияка жиберчү. Анткени үчүн жана инстинкт самосохранения деген болот. Ушул батырыбыз барып, биздин кандай бир кызыкчылыкты тияктан айтып, ушундай болуш керек, менин элим ушул маселеден кызыктар деп келбесе, алды күчү жок, сүйлөгөндү билбеген, меси тайкы бир дөпөрөстү жиберийсе, ал таптакыр элин сатып же келбей калмак да, кайра орто жолдон кашкыр жеп кетмек да анычы. Ошол маселе эң мыктыбыз астыга барып, элдин өкүлү болуп, элдин кызыкчылыгын сүйрөгөн нерсе бул демократия, бул парламентаризм. Потому что парламент бул өкүлчүлүк. А биздикилер ошонун баарын артка кабет салып, азыр бир кишиге багынгыбыз келип атат деген маселе. Эми мындай да, бир киши деле жакшы эгер башка институттар иштесе. Мисалы үчүн Американы азыр айтып атышат. Америкада билесиңерби, Трамп жаңы президент болуп келгенде бир Мексиканын чек арасы менен бир нерсе деп түк указ чыгарып койгондо, сот аны дароо эле жокко чыгарып салды. Сен мыйзамды бузуп атасың деп туруп. Жөнөкөй эле биринчи эле инстанциянын соту эле чыгарып койду. А экинчи инстанциянын соту аны даже буза албайт. Анткени себеби аларда мыйзам турат, ошол мыйзамдан алар чыга албайт. А мыйзамдан чыккандан кийин, мисалы үчүн азыр президент кетип калгандан кийин сен мыйзамдан чыккан турбайсың деп ал кайра жокко тартылат да. Ошол үчүн мынакей мыйзам, ошонун негизинде эле мен иштейм деген маселе. А бизде тилекке каршы тиги бийлик болуп атканда Садыр Нуркожоевичту чаптап отургузушкан. Азыр Садыр Нуркожоевич ошол эле темп менен башкаларды, мына жакында саясаттануучу Казакбаев деген жигит бар. Ал эми кайсы бийлик келсе ошо бийликтен ырын-ырдап эле жүрчү. Божий одуванчик да, аны мындай бирөөгө деле залакасы тийбеген эле жигит да. Азыркы бийликтин деле ырын-ырдап бермек. А эмнеге аны мамлекеттин эле кызыкчылыгын, тиги сырын сатты деп атканы мага аябай таң калыштуу. Анткени себеби мамлекеттин сырын ким жарыялай алат? Ким ошого доступ бар? Мисалы үчүн менде мамлекеттик сырга өзүм жете албайм. А мен аны кантип жарыялашым керек? Мен ойлоп атам, бул бизде болгон кишилерди булар дагы Сороско отчет берип атып, биздин кызыкчылыкты сатыптыр дегенге даярдоо болуп атат го деген ой болуп атат да. Мен где-то өзүмдүн эмем боюнча жакынкы арада мени Клара жанагы референдумда мындай болбойт деп ачык нерсени айтып аткан кишилерди жакынкы арада камаганга барышат буларчы, сөзсүз түрдө. Ошого даярданып атат. Анткени себеби бир 4 күнүн ичинде эле уже 4 кино чыкты, булар прям элдин душманы деп. И аябай иштеп атышат да, мындай рассылкаларга жиберип, элдердин баарында көндүрүш керек да, ушул душмандар болбосо биз андан ары жыла албайт экенбиз деген нерсени биягына киргизип коюш керек да. Анан элдин баары чын эле ушуларды эле бир жок кылса эле өнүп кетет элек деп, анан камап койгондон кийин деп баары ушундай отуруп калышат да. А бизди камагандан кийин башкаларга даже ооз ачырмак тургай, мен ойлонуп атканды башка бирөө көрбөй элеби дегенге алып барат да. Баягы Түркмөнстан, Афганистандын жолдорун жолдоп бараткан турбайбызбы? Кудай буйрса окуп ким? Жок, жана бир шайлоодо баары анын сүрөтүн көтөрүп, анан моутип бир кол чапканда, койчу бул Кыргызстанда болгон окат эмес деп, анан Кыргызстанда эле болуп чыкпадыбы? А Түркмөнстандан эмне айырмасы? Аларда келгенде ушинтип жөн эле кол чап, бирөөсү мындайраак кол чапса, сен эмне жактырбай атасың деп эле акырын тизгинин тартып коет да. Ошого барабыз. Бирок буга деле моюн эми азыркы балким учурда бирок бара-бара ким билет. Ооба, биз баягы эркин минтип азыр ойлоп атат элдерчи, жакпай калса анан кетиргебиз депчи. Мындай да, бийлик же шайлоо менен алмашыш керек, же революция менен алмашат да. Мына акыркы эле шайлоону ала турган болсок, логикасы кандай да? Мени сүйүндүргөн нерсе, Бишкектин 35% референдум мындай болбойт, бул конституция бизге жарабайт деп жооп бериптир. Аябай сүйүндүм. Келген кишинин почти 35% бул жакшы.
ошону менен бирге бир дагы конституция боюнча өзүнүн оюн айтпаган партиялар эле келишти да. Конституция андай болбойт деп чыркырап аткан бирөө да келген жок. Бир да оппозициялык маанайдагы партия келген жок. Бул адам баласы, биз мисалы үчүн мынакей президент деле, Америкада деле президент барбы деп айтып атпайбы? Америкада баалуулуктар бар да. Эки эле крайность. Бирөөсү эркиндикти, мисалы үчүн элдер байысын, алар байыгандан кийин дагы башкаларга жардам берет, ушуга байыганга шарт түзүп бериш керек деген, ал баягы эркин жакта либерал деп коет, бош жиберет да бар, өнүктепчи. Экинчиси баарына кам көрүшүбүз керек, анан баарын багышыбыз керек деп мамлекет көбүрөөк илигишип, баягы байлардын акчасын алып, кедейлерге таратып, өзү көзөмөлдөгөн мамлекеттик көзөмөл болгон мындай социальный деп коет, социалдык деп коет. Ушу экөөнүн ортосунда эле бизде да, андан башка деле саясат жок. Анан азыр көбүнчө учурда ошо либералдуу, эркин көз караштардын баары булар душмандар, булар митингге чыгып атат дейт. Митинг Кыргызстандын качан баалуулугу болчу эле деп атат да. А митинг деген бул өз оюн эркин айтуу деген эле маселе да. Бийлик тескеринче митингден пайдага айландырыш керек да. Ал тиякка барып элдерден сурап, кимиңерде жаман болуп атат деп отурбай, атайын бир площадка жасап коюш керек да. Бирне бийликке кандай бир кайдындай эмеңер бар болсо, ушул площадька келип, мына ак үйдүн жанында деп атайында чийип коюш керек да. Палатка тиксеңер болот, ушага жатсаңар болот. Европада ошондой да. Чоң тиги европейский чоң имараттардын алдында кадимкидей күндө палатка турат да, анан күндө бир башка кишилер келип митингге айтат. Элдер чыгып, көрсө момундай көйгөй бар турбайбы? Кел ошону карайлык. Мына бүгүн ушул маселе менен келишти деп, өзү издеп барбай эле элдер өзүнүн көйгөйүн өзүлөрү айтып келип, бийликке аябай жардамын тийгизишет да. Ошондой митинг биздин митингдей болгон эмебиз жок болсо дагы, ыр менен айтып, биздин акындар, акырын сокчу да, эчтеке деп айта алчу эмес. Деп койчу. Дагы башкалар менен, интермедиа менен кандай бир сатирага айландырып, бийликти дайыма чимчип өтүп отурчу да. Эч ким мындай болуп, баары сеники тура деген деле бизде болгон эмес. Кыргыздар илгертеден эле анча-мынча хандарды баш ийбей, өз билгенин кылып, ошону менен кыргыз деп баткаганы калганда. Жакшы, негизи эле Рита Карасартованы аял катары карай турган болсок, сиз үйдө жарсыз, энесиз, сиз үйдө кандай ал Рита Карасартова? Сырттагы момундай күрөшчүлөр Рита, үйдөчү жумшакпы? Эми жолдошум экөөбүздү баягы тааныган кишилер көбү таң калышчу да, анткени себеби сырттан вообще көп кишилер мени эрге тийбей, балалуу болбой, анан кыларга иши жок, көчөдө монтип жүргөн деп ойлошот да, сырттан караганда. Жолдошу бар турбайбы, балдары бар турбайбы дегенден кийин сразу бизде стереотиптер бар да. Бул байкуш күйөөсү аябай бир жоош, оозун ачкан, бул бүтүп эле бийлеп алат го депчи. Кийин жолдошумду тааныгандан кийин, апай, сенден өткөн тың бала турбайбы? Үйүңөрдө кимиңер кантип экөөңөр ушунча экөөңөр тең мындай эмесиңер, моторчиксиңер, кантип бир үйдө батасыңар деп сурачу да. Мен үйгө келгенден кийин Норвечка эмне кылалык деп эле ошентип мага уже үйгө баргандан кийин лидерстводон даже кереги жок болчу. Көп учурларда азыр мындай айымдардын алдыга чыккан, лидер жасаган иштерин карап ойлоп коем да, аркасында все-таки поддержка кылган жолдошу турат болуш керек депчи. Анткени себеби айымдар баягы үйдүн оокатында жасаш керек, анан сырттыкында жасаш керек. Ошонун баарын өзүнүн мойнуна илип алса, ал баягы бир күнү крах болот да, түгөнөт да. Ойлоп коем да, мындай аябай тың болуп сыртта жүрсө, анда значит үйдө поддержка бар, түшүнүү бар депчи. Менин жолдошум ошол поддержканы аябай жакшы көрсөтчү да убагында. Азыр жок, бирок ошо именно менин ушундай болуп турганыма ал себепкер да. Анткени себеби телевизор көрүп туруп, бүгүн аябай узак сүйлөдүң да, анан түшүнүксүз сүйлөдүң. Мындай эле бир илимий сөздөргө кирип кетесиң дагы, анан чыкпай каласың. Кыргызга кандай сүйлөш керек? Кыска, нуска, токото жерин айткандай эле, ушинтип эле. Анан мен баягы сүйлөп баштасам эле, университет эмес бул, лекция окубай эле кой, токото жеринде эле отуруп эле. Чын кийин элдерим бар, кыска эле бат-баттан айтып ийесиң бир нерсени деп элечи. Анан айтам, үйдө сынчылар бар.
узак сүйлөбө, бат баттан сүйлөп, анан токото жерин айтып койгун деп. И чын эле ушу үйгө барганда жолдошум сразу болбой калды интервьюм депчи. Ошо ай бүгүн сонун болду деп айтсын деп эле баягы айта турган нерселерим барын айтып коюп, анан өзүм үйгө келип жакшы мындай эмени угуп алып, фидбекти угуп алып, бүгүнкү күн бекер өтпөптүр, жолдошума жакты депчи. Мындай сизди келин катарычы үйдө кайын журтуңар кандай кабылдайт? Мындай аябай мынтип чыкканыңыздарга кандай мамиле жасайт? Көп учурларда мындай коркуп жүрүштү, мындай тынчыраак болсоңчу дегендерди айтыпчы. Азыр вообще айтпай калды, анткени себеби мен даже жолдошум мындай кичине тизгиниңди тартпайсыңбы дегенге намек кылганда мен айтчумун да, биздин жашоодо баардык нерсенин өзүнүн орду бар. Значит, менин да ушундай катуу сүйлөгөнүмдүн себеби бар, орду бар да. Анан азыр көп айтпайт, мындай кээ бирде мындай аман эсен жүргүлө деп ушинтип акырын советин айтып коюшат. Мындай той-пой, мындай бир чоң бир нерсе болуп калганда мен баягы көп катышпайм да. Анан бир чоң уже кой барбаса болбойт деген тойлорго барганда кадимкидей шымаланып алып, башыма жоолук салынып алып туруп эле ишке киришип кетем. Анан кудалар келгенде мынтип кечке карашат, анткени жолукчаны тааныбайт да. Кечке карап эле анан баягы үнүм менен окшоштуруп эле, анан мынтип эле анан бири-бирин чукушуп эле, мынтип эле анан жолугумду алып салып эле. Кудум сеники эсен кайра салган. Анан онун ушинтип иштейсиңерби дейт да. Баягы ойлойт да, телевизордо чыгып жүрсө ал биякта отуруш керек төрдө депчи. Мен айтам, бул кайын журт, бул деген чай куя турган жерим. Бул жерде иштеш керек. Иштебесем булар деген келиндиктен чийип салышат деп ушинтип коем да. Анан башка абысындарымда ушундай шайыр абысындарым бар, алар ой биз деген кара сартап экенин карабайбыз, биз деген азыр эле бар идиш акчу деп ушинтипчи. Жүгүнөсүзбү көлдүктөр дайыма жүгүнөбүз го? Турмушка чыккандан баштап жүгүнөт, анан жолдошу каза болгондон кийин жүгүнбөй калат экен. Аны эме деп коюшат экен кыргызда, бели сынды деп коет экен дагы. Мен деле аны көп билчү эмесмин, оюма деле келмес. Анан баягы жолдошум каза болгондон кийин кайнагалар келгенде баягы учурашканың эле жүгүнгөн да. Мен ошондо билдим. Вот кээ бирлер айтат го, көлдүктөр тети кемпирге чейин, бир кемпирге жүгүнө бересиңер депчи. Көрсө биз саламатсыңарбы, жакшысыңарбы, арыбаңыз деген сөздөрдүн баарын жүгүнүүгө калтырып коет экенбиз. Анан алкыш берип эле Кудай тилегиңди берсин, анан дагы бир нерсе деп ошого көнүп калгат экенбиз. Анан жолдошум каза болгондон кийин кайнагаларыма эмне деп айтышым керек? Анан саламатсызбы десем, алар дагы мындай башкача да, бир официальный да. Анан жакшысыңарбы десем, ал деле жарашпайт. Дагы эмне дешим керек деп анан баягы жүгүнүп энсе эле кадимкидей келип, жок жүгүнбөгүн, сен уже жүгүнбөйсүң деп ушинтип кайра айтып атышты да. Анан барып алып эң чоң көйгөйүм кантип салам айтам. Эмне дешим керек? Кандайсыңар десе дагы башкача жарашпайт улуу кишилерге. Анан мынтип башыңды ийкеп баягы мындай учурашып койгон неметесиң, но бул аябай оор экен. Бир 2 айга чейин көнбөй жүрдүм да, эмне деп учурашыш керек депчи. Анан кээ бирде силерде ушундай жүгүнүү бар десем, биздин жүгүнүү бул сонун. Биринчиден алкыш аласың, экинчиден кайнагалар менен кандай бир субординация жүгүнүп коесуң. Тескеринче бул сонун нерсе экен депчи. Ооба. 7 келинден 5-чиси болчумун. Биз кайненеме күлүп калчок. Келиндерди козголоң кылып ийгенге эме толук эмебиз бар депчи, арсенал депчи. Мындай жаңы келин болуп келгенде мындай кандай сезимдер болду эле? Ала качып келди беле же мындай эле келдиңиз беле? Негизи ала качып келген, но биз сүйлөшүп жүрүп, мен үйдөгүлөргө айткам, бүгүн алып кетет. Бүгүн алып кетет деп. Анан жолдоштор да баягы эзилип кечке жүрө беришет да, баягы ала качып атканда баягы той болуп элечи. Анан мен тиякта уже күтүп атышат элдердин баары. Бат-баттан кеттик десем, кийин дайыма күлүп жүрчү да. Ой, бизди баарыбызды жулкулдатып машинеге салып кеттик деп атам деп туруп Рита кеткен депчи. Анын бир жерде баягы чындык сөзү бар, анткени себеби мен чоң эненин колунда өскөм да, ал баягы жолго бирөө чыгат десе, аман эсен келсин деп жолду карай берет да. Ана мына келатат деп жолду карап атса, биз баарыбыз созолонуп тиги ары бери чыга албай жүрсөк, анан аман эсен келсе экен, аркы деп переживать этет. Анан оюм бар эле, тигилер баягы кечке переживать этпесин. Ой, бот кеттик да, аман калла. Калгандарыңар калды, кеткениңиз кеттик деп анан машинеге отуруп алып ушинтип жөнөгөнбүз да. Анан жаңы келин болуп келгенде меники эмнеси жакшы болду? Кайнелерим үйлөнүп калган кезде биз кечирээк үйлөндүк. Окууну бүттүп, жөн эле аябай дипломированный болупчу. Анан мен келгенде эле уже менден кичүү келиндерим балалуу болуп, уже
келин бар үйгө уже барып калгам да, өзүмдүн келиним бар үйгө да. Мага дароо барар менен уже келиндерим жүгүнүп калган. Жаш мындай келин болгон жокмун да, ошон үчүн эме даяр оокатка да. Жолдошум айтканда, ой, Кара-Сартоонуга 3 эле күн тою бергенен анан алып кетип калгам. Ошон үчүн уйса, май, дагы бир нерсе деген нерселерге мындай көп кийлишкен жокпуз. Мындай жок салып атканда көшөгөдө мындай толкундануу болдубу? Көпкө чейин сүйлөшүп жүрдүк да, көпкө чейин сүйлөшүп жүрдүк, бири-бирибизди таанычук, ага чейин, буга чейин дагы мындай тууганчылык жактарыбыз бар болчу, анан сөөк жаңыртуу деп айтып коюшту. Анан мен кайненемди, мен папашам эже деп аябай жакшы мамиле жасап ушундай болушчу да. Анан биздикилер эже дешет мамаларын. Ооба, эже деп мындай эме кудагый деп да айткан жок, ошентип жакшы мамиледе болушту. Ошон үчүн эме деле болгон жок, баарын таанычуум. Мындай балдарыңызды кандай эркин тарбиялайсызбы? Кандай тарбия бересиз? Эми көбүнчөсү чын айтайын да, балдарым кантип чоңоюп калганын деле билбейм. Анткени себеби биринчи жогорку окуу жайда мугалим болуп жүрдүм 2011-жылга чейин. Анан сабак берем, анан ушинтип чуркап жүрөм да. Бир мезгилде тиги эмнеден билип калдым, кичинекей баламды, канаке апаң гана, апаңды көрсөчү деп. Анан көп кыздар отурат да, кайын сиңдилерим, өзүмдүн сиңдилерим баары чогулуп. Биз студент кезде аябай студенттер көп жашачу биздечи. Анан апа гана көрсөчү, апа гана десе, кичинекей балам кечке монтип бир сиңдимди карайт, бир кайын сиңдимди карайт, бир мени карайт. Мынтип аябай теряться этип, апам ким экен деп мынтип көрсөтөйүн деп атат да, но бакканыбы же тиги бакканыбы ким эсе депчи. 3 балам тең ошондой болду да. Көбүнчөсү өзүм баккан жокмун. Үйдөгү студенттер карашат, кайненем келчү, ал карачу, ошентип эле балдар чоңойду. Кийин уже чоңойгондон кийин, мисалы үчүн жана 1-класска жеткизип, анан бир 5-класска чейин сүйрөп жүрүшөт го балдарын. Мен 1-мектепке алып барганда эле, мына могу сенин мектебиң, анан жолду моундай кылып өтөсүң, тетиги жерден маршруткага мояктан отурасың, могу жерден түшөсүң деп эле 1-класстан эле колдоруна өзүң барасың, өзүң келесиң деп. Анан кат жазып берип койчумун, өзүм баягы жоопкерчиликти өзүм алам депчи, анткени из рук в руки передавать эткен бир эме бар эмеспи, ата-энеси келмейинче бербегиле депчи. Мектепке только өздөрү барышат, өздөрү келишет, чоң сумкаларын сүйрөп коюп ушинтип жүрүшчү. Өз алдынча кылган. Өз алдынча кичинекейинен эле баштап, ал эме кылбайт. Такыр мындай мынтет го, мындай эгерде эне ийгиликтүү болсо, эгерде эне мындай жан дүйнөсү тынч болсо, автоматтык түрдө балага өтөт, бала да ошондой болот делинет го. Сиздин балдарыңыздын жан дүйнөсү кандай? Бул аябай туура нерсе да. Мисалы үчүн мен жолдошум эмнеге таң кала берчүмүн деп коет. Көп убакыт сен деле аябай командировкада көп жүрдүм да, мен өзүм негизи экономист, анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу жактан экспертмин да. Эми Кыргызстандын барбаган айылым жок да. Консультация кылабыз, окутабыз, аркы кылсам, көп командировкада жүрөм, анан көп учурда балдар мен калам дейт да. Но эмне үчүн сага барып эле жабышып калышат депчи. Баягы мен үйгө келгенде эле баары улуу балам деле бир нерселерди, кызым деле бир нерсени айтат, кичинекей деле. Анан жалпысынан мынтип карап көрсөм, биз баягы кичинекей балдар менен деле чоң балдардай болуп сүйлөшөбүз да. Жайында көлгө жиберүүчүк, жолдошум деле өзүм деле мындай кошуна айылда көлдүкпүз. Анан бизде мындай балдар 1 жаш айырма болсо деле аба деп сүйлөшөт да. Көлдүктөрдө ошондой бар экен. Мен баары эле ошентип сүйлөшөт деп ойлочумун, көрсө бизде эле бар экен да ошондой. Анан балдарым деле мындай баягы шаарда өсүп биринчи аттарынан айтып калчу, анан жайында айылга жиберсек, бири-бирин аба деп, эже деп, ушинтип салттуулук өзү менен өзү келет экен да. Мына азыркы конституцияга сөзсүз түрдө ата-энени баркташ керек, баланы тигинчикек деп жазып коюптур. Мен айтып атпаймынбы, конституция жазып койгондон эле болбойт. Биз жашоодо ошону колдонобузбу, ал өтө берет. Мына шаарда өскөн балдарым ата, апа дейт. Бири-бирин аба, эже деп сүйлөшөт. Сиз, биз, улууну урматтоо, кичини узаттоо деген маселелердин баары өзүнөн өзү чыккан да. Улуу балам эмеде болот, куткаруучу, спасатель. Экинчи кызым быйыл юрфакты аяктап атат, ал менин эле жолуман кетет окшойт. Ал азыртан эле укук коргоочу да. Тиги былтыр ковид болгондо сумкасын чогултуп, апа мен обсервацияга кеттим дейт. Анан мен баягы ошондо жана башталгыч кесиптик билим берүүдө иштеп жүргөм да, биздин общежитиялардын баары обсервация болгондо, ошол жакка барып
тамагын жасап берип же бир нерсе кылат окшойт деп эчтеке деле мани берген жокмун. А мейли каякта болосуң айтып кой деп коем дагычы. А көрсө жанагы ынтымак деген кадимкидей мечитке чоң ковидтер жаткан обсервация уюштурушуптур да, жана дневной стационар. Ошол жерге иштегенде кетип калыптыр. Кечинде пост жазып атат. Маск жанасын кийген сиздерин. Эң оор бул деген аябай тердейт экенсиң, жөн эле өтөгүңө суу толуп калат экен. Түйүлмүл депчи. Каякта жүрөсүң? Апам мен обсервацияда. Ошентип 2 жума ошол жактан чыкпай, денеси аллергия болсо дагы чыдап күндө жазат. Эң оор көчөлө сүйлөшүп аткан байкең бүгүн өлүп калган, констатировать смерть деп жазып койду. Бир күнү эмне үчүн врачтарга убакыт баягы айлыгын толук төлөп бербей атат деп Минздрав кандай айжайт эте баштады. Анан алардын врачтардын укугун коргойм деп баштады. Ушундайда аныкы ушу мен жак менен эле кетет окшойт деп ойлоп калдым да. Кичи уулум ал мектепте окуйт. Ушинтип эле жүрүшөт, мындай чоң кишилерде болуп сүйлөшөбүз көбүнчөсүчү. Эме деп тиги уулум, кичинекей уулум да мынтип отуруп, апа 37-жылы биздин эң мыкты аталарыбыздын баарын атып салган турбайбы? Көрсөң, айла жок ушундай темаларга сүйлөшөбүз, китептерди окуп алышат, ошол нерсе, тарыхый китептерди. Көрсө биздики ушинтип Кыргызстанды мындай эгемен болсун, кыргыз тили болсун деген аталарыбыздын баарын атып жок кылышкан турбайбы деп талкуулайбыз. Мындай балдарыңыздын тандоосун сыйлоо жаатында кандайсыз? Негизи бизде энелер сөзсүз түрдө балдардын келечегине кийлишип, тагдырына кийлигишкен нерселер бар го. Улуу балам 3 жогорку окуу жайга 3 тең бюджет болуп өттү. Чоң бала алып анан кайсынысын тандайын дейт. Вообще негизи медик болом деген өзүнүн кыялдануусу бар болчу анан. Тиягында дагы Манаста экономикасында өтүп аптыр, анан көзү -7. Анан уулум өзүң бил кайсысын тандасаң дагы, но алдыңдай зрение менен хирург болом деп атасың, бирөөнүн аппендицитинин ордуна бир өпкө орун кесип салып көрбөй калып. Анан жаман болбой өзүң бил дедим да. Вообще негизи врачка аябай идеальный зрение керек, тем более хирург болом деп атасың, өзүң бил деп койдум. Анан макул деп баягы эконофака менин айтканым видимо эме таасир тийгиздиби мейли деп өзү цифрамен да жакшы иштечү, математикадан аябай күчтүү болуп, аябай жакшы окуду, аяктады. Но кайра эле барып спасатель болду. Азыр ковид учурунда жөн эле вообще үйгө келген жок, аларды изолировать этти. 4 скорый помощи бар, жөн эле акырында ушу скорый помощь жок болуп атканда менин машинемди алып алып, арткы сиденьясын жаткызып алып, жеңил машинемен дапа ташыдык элдерди спасать этиш үчүн деп эметип калды. То есть кайра эле баягы өзүнүн ичиндеги баягы адамдарды куткарам деген бир нерсеси, медик деген нерсеге эле медицинский образование албаса да кайра эле ошого келип азыр ошол жерде иштейт да. Кандай кайнене болосуз, аябай кызыктым. Негизи балдарым мынтип күлөрүт, силерден качан аял аласыңар, качан эрге тиесиңер деп. Улууларым эме кылам деп. Ой апа, сизди укканда эле потенциальный женихтер, кыздар чык болуп кетип атат. Жок, бизге мындай кайнененин кереги жок деп. Калп эле мага көрө бочканы каттетпели боло. Өзүңөр жаман болсоңор керек деп аларга да тамашалап коем. Но негизи мен ойлойм, мен эме өзүңөрчө жашап, бир жумада бир жолу келип ийимди жинап койгула дейт болушум керек. Чын мага мындай өзүмнүн негизи мен мындай закономерности байкадым да. Кайненеден запкы жеген келиндер кийин өздөрү келиндерине запкы көрсөтүп калган. Ошондой ошентип калат окшойт да. Биздин кайненебиз 7 келин бар да. Анан башка абысындары, ай жеңе, 7 менен кантип иштешесиң, бирөөсү да бир кыңк этип, жөн шурудай тизилет го депчи. Эме кылып мындай урушуп, же бир нерселерди мындай интрига болуп, же кайненебизге таарынып деген болчу эмес да. Жолдошум мынтип айтып калчу, апа, сиз келсеңиз мен кайненем келгендей эле сезе берем депчи, экөөбүз кичине эле мынтип чырчыңдашып, көзүбүз менен мынтип урушуп калсак. Апам, ай, сен эмне деп баласын акырын деметип койчу да, тарбиялап койчу да 5 мүнөттө. Анан келиниңерге айтпайсыңар, ал момунт атпайт үнөсү. Ой, ал төрөп берди, балдарыңды багып атат, тукумуңду улап атат, дагы эмне керек сага? Акырын токтотуп койчу да, ошон үчүн мен мындай кайненеден таптакыр эме мындай, ай сен ушундай деп уккан жокмун да. Тескеринче кайненеминчи тамактын бир картошка, сабиз, павиздерин баарын турап отурат, арчыпчы. Анан баарын даярдап коет да, мен жумуштан келсем,
деп эшикте карайт, азыр тиги келет да, батыраак чечинип келе калды, тиги тамакты жасамаш болуп калдыпчы. Өзү мынтип диван эмеси бар болчу, ошо отуруп алат, телевизор көрүпчү. Анан элестетик эле, мен жолдошум жумуштан келди. Мен кухняда тык жасам, апам даярдап койгон эмени жасап калам да, сурап калам. Апам эле эчтеке жасабагансып, телевизор көрүп эле отуруп калат. Күйөөм сонун болуп эле жөн эле, ой жөн эле мына апам отурат, тиякта кемпирим тамак жасап атат деп эле сүйүнүп калчу да. А фактически 80%-ын уже баарын почти кайненем даярдап койчу да. Азыр тиги келатканда мен отуруп калайын, сен тияка бар депчи. Азыр ойлосом, ошентип мени да тарбиялачу экен да. Мындай катуу айтса башкача болот, аны деп, ай, эми тиги желмогуз азыр келип жинденбесин деп калп эле баласын урушумуш болуп, а мени тигинтип койдум, бар, сен жасап кой депчи. Мен азыр ойлосом, аябай мындай глубокий философия кылып, экөөбүз, жолдошум экөөбүз урушчу эмеспиз да, анткени себеби ошондой кайнене бар болчу. Не кыласың атенин? Эркектердин бар ушундай, ал желмогуз ушинте берет да. Деп анан урушумуш болуп коюп, баласын да мынтип анан башын сылап, болмок беле. Кемпириң тигинтип атса, минтип атса деп мени мактап коюпчу. Эме болчу аябай медиатор, данакер. Көп кишилер ушинтип ажырашып атат, да бир нерсе кылып атат, же балдары бир ооруп калып бир нерсе болсо, ээрчитип алып биздин үйгө келип эле апамды ортого салып, эми айтып койгулачы, акыркы жолу колум тийди, мындан кийин такыр сабабайм деп эле баягы анан апам эми бир кечирип кой, анан тигилмул деп балдарын эмдеп дөмдөп ушундай жүрчү да анан. Жакшы экен. Сизди көргөндө эле эмнегедир дагы ошол эле душмандарыңар, силерди тааныбагандар, гей, лесбиянкаларга эле байлай беришет да. Бул жөнүндө эмне дейт элеңиз? Негизи бизде эмне үчүн эме мындай азыр баягы бийлик бир нерсени айтса ошол жака ооп кетип атышат. Анткени себеби билим берүү система аябай төмөндөлүү. А негизи ошол гей деген ким деп эле азырында Google'да бар эле бар да, гей деген ким деп эле суроо берсе, ал жазылат. Адам баласы окуса болот. Мисалы үчүн бир мезгилде мен дагы эми бул оору деп айтып алгам да, анан үйгө келсем, улуу балам монтип коюп отурат, кабагын бир коп коюп, апа, оору деп айтпаңыз депчи. Эмне болду десем, 1978 жылы жанагы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ВОЗ бул оору эмес деп уже вердикт чыгарган. Анткени себеби оору аны айыктырса болот. А эгер ал айыкпаса, бул уже данность, бул адамдын жана даун, аутизм деп төрөлүп, же хромосомный нарушение болсо, бул уже жаратылыш, бул төрөлдү, бүттү, бул уже ошол болот. Бүттү, адам ошол менен жашайт. Адам да тандабайт. Ата-энеси да баласын аны тандабайт. Мен ошентип төрөлүп калсам деп да тандабайт. Ошон үчүн муну оору деп апа мындай айтпаңыз. Сиз деп ана мага сонун илимий мындай бир статья берди, окудум. Ал жерде как раз ошол жөнүндө жазылып турду да, что көп жылга чейин мындай келгиле бир гормондорду берип, жанагы психиатрлар дагы бир нерсе кылып, кайра мындай буруп көрөбүз деген эч кандай натыйжа бербептир да. Анан Азаттыктын бир сонун передачасы болгон, уже чоңоюп, мындай эс тутуму ордуна келген баладан интервью алышыптыр да. Анан ал айтат да, баягы сексуальный ориентация десе эле баягы секс деп эле элде бизде мындай түшүнүгү жок да. Негизи сексуальный ориентация деген бул адамдын мен эркекминби же аялмынбы деген тутуму. Денеси эркек болсо дагы ички дүйнөсүндө аял болуп өзүн сезет да, жасангысы келет, дагы бир нерсе кылгысы келет. Анан ошол жерде бала өзүнүн балалык кезин эстеп интервью бериптир да. 1-класска барганда деп айтат да. Мен мектепке барарда чайды азыраак ичип барчумун. Анткени себеби кыздардын туалетине уялып кире алчу эмесмин. Эркектердикине кирейинсе мен сабап салчу депчи, анткени ал өзүнүн эмеси боюнча кыз, а эс тутуму менен эркек болгон да. Элестеткиле, эми 1-класстагы баланын кайдагы оюндагы секс, ал өзү эле эмне үчүн деп түшүнбөй келет да. Анан ошол нерсенен чоңоет, аларды бирөөлөр көрсө баягы мындай бир нерселер эме болсо, сен там туалетке кирип баратканда мени сабап салган деп, анан башкалар сабашат. Ошентип отуруп, алар бул адамдар дүйнө жүзүндө, мындай өзүнүн өмүрүндө аябай көп кысымга алынышат да. Анан кийин буларды өлтүрүш керек, анан буларды Кыргызстандан чыгарып ийиш керек деп. Анан баягы күнү бирөө айтат, мынакей Европа эмнеси менен жаман дейт, батышта мына ошол жакта ошондойлор көбөйүп кеткен дейт. А эмне үчүн көп статистика боюнча?
Анткени себеби даже Кыргызстандагы мен балдарды билем, ата энеси бар, ошо жерге бар, ошо жерден жаша, ошо жерден аман эсен жүр, бар, алыс кет, бул жерден сени өлтүрүп салышат деп коркот да. А бизде даже балдары урукчан болуп төрөлүп калган канча ата эне ДЦП балдарындагы булар эч качан баспайт, булар эч качан адам болуп кошулуп кетпейт десе дагы ошону сүйрөп, массаждарын жасап коомго кошкусу келет да. А жакшынакай татынакай сүйлөп жүргөн, жакшынакай ден соолугу жакшынакай эле бала болуп турса, ким эле баласын өлтүргүсү келсин. Ошон үчүн бул анан дагы булар ошону жайылтып көбөйтүп атат деген дагы бул жукпайт. Бул мындай ориентациясы туура кишини бул жерге бурган дагы вообще болбойт. Ал кайсы жакта төрөлдү, ошону менен кетет. Анан ошол чыгып калган экен деп. А бизде кыз-теке деп тети байыр замандан эле келаткан бар да. Просто аны баары жашырып койчу, интернет жок болчу. Азыр интернет менен баары көрүнүп, анан кээ бирлерде эч кимге айтпа деп, баягы үн катпа деп ушинтип да койчу. Но алар бир 2% айванаттардын арасында да болот экен, адамдарда да болот экен. Улутка карабай, динге карабай алар төрөлөт экен да. Бул ата эненин да баланын да тандоосу эмес. Ошон үчүн баягы мен элдерге мынтип тамашалап айтып коем, мындай бирөөлөр жардам сурап келсе, сен сексуалдык ориентацияң кандай деп сурабайм деп күлүп коем. Но бирок бул жөнүндө айтып өтүш керек. Бул деген данность да. Бул эсте болуп кала турган болсо, бул значит тагдырыңда ошондой бир кандай бир сабак менен сен үй бүлөңгө келген болот да. Анан ал кишилерди бир нерсе кылыш керек, анан жок кылыш керек. Же кээ бирлер айтат экен, бизде андайлар жок депчи. Бул популизм. Алар бар. Алар да адамдар, алар дагы баягы ушундай запкы жеп жүргөндөн кийин бир башка жагынан өзүнө кетип калат да, өзүнүн бир нерселерин өнүктүрүп, бир аябай сезимтал кишилер болот. Ошон үчүн мындай да бизди коррупциядан кармап алышкан жок. Көп акча алат деп кармап алышкан жок. Бирөөгө залакысын тийгизген деп кармап алышкан жок. Эмнени айтарын билбейт дагы. Анан ошону жабыштырганда эле баягы элдер үчүн эле Атамбаев деле 2016-жылы бул конституция кабыл алынбаса, эркек эркекке үйлөнүп калат деп айтып. Башка чет өлкөдөгүлөр Кыргызстанда ушул маселе ушунчалык көйгөй болуп кетпесилер, конституцияны да ошол үчүн өзгөртүп атасыңар деп сурай бере баштаганда. Анан мен бир жылы Грузияга барып, анан ал жерде Армения, ар түрдүү мамлекеттердин, Молдова, Украиналардын өкүлдөрү келип, чоң семинар болуп барганбыз да. Анан ошол жерде армяндар айта баштады. Бизге коррупция дейт, биз аны көрсөтүп беребиз дейт. Жок, бул жерде бул жок дейт. Баарын айтат дейт. Уже Кремлдин саясатын даңазалаганда баарын жокко чыгарып келебиз дейт. Бул туура эмес деп. Анан булардын эркек эркекке үйлөнөт дегенин эле такыр ашып түшө албай койдук деп айтып ба. А мен отуруп анан таң калып атпаймынбы? Апей, силерде да ошондой барбы деп коем. Ошентсе көрсө кудум эле биздин көйгөй аларда деле бар экен да. Бул биздин чоң кошунабыз. Дайым мындай кармап туруш үчүн силер бизден алыс кетсеңер, биз силерди деген эле маселе да. А биз баягы эркиндикти айтып аткандан кийин аларга мындай багынган саясат болбой калган үчүн булар ошо батыштын баалуулугун алып келатат деп коет да. Путин деле батышты жамандайт. Аякта бул риторика аябай өнүккөн. Но бирок өзүнүн кызы Голландияда жашайт. Экинчи кызы да Европада жашайт. Биздин чоңдор ушул нерсени баарын жасап аткандардын бүт баарын балдары Америкада окушат. Ишенесиңерби? Анан эмнеге? Анан жанагы 5 мал намаз окугандарды айтып кете турган нерсе. Алар жабышат да жөн эле. А мен айтам, силер бир эле жолу Францияга барып көрдүңөрбү беле? Францияга барганда, Францияга бардым деген неметпейт, Арабияга келдим дегендей эме кылышат. Ощущение калтырат да. Барсаң аябай көп арабтар. Баштары жамынган, жана өзүнүн улуттук кийимдерин кийип алып жүргөн арабтар толтура да. Ана мен айтам, эми ошо Арабияда жанагы 5 малын окуп, тиги биздин мусулмандын прям эң мыктылары ошол жакта деп коелук. Алар ошондой ыплас жер болсо эмнеге аяка барып жашашат? Алар кетейин деген ой жок, мен французмун деп өзү ошо диктовать этишет. Ошон үчүн мындай нерселерди биз канчалык деңгээлде билим берүүнү өйдө көтөрсөк, ошончолук биздин коом алдыга жылат да.
жеңил башкаргың келсе өзүң колуң менен билим берүүнү төмөндөткүн дагы анан каржылоону азайтып койгун дейт экен да. Ошондо билими төмөн, акчасы аз болгон, ай көпөрөмдү жасаганга акча берчи, макул мен көпөрөңө берем, сен кимди шайлаш билесиң да, ай тияктан арык казып бир суу алып келсек, макул ошого жардам берейин, сен кимди шайлаш керек билесиң деп эле 30 жылдан бери бир эле колода кандай тегиретпесе дагы кайра бийликке келип аткан ошондон. Мына азыр элдин баары Садыр Нуркожоевич жаңы бир нерсе алып келет деп атат. Мына азыр эле шайлоо, өткөн шайлоо, баягы эле кишилер. Мына Салымбековдордун династиясы уже 20-жыл болот, мына ушул 4 жыл отурса. Нариман Тюлеевдин кишилери, Сурахматовдун кишилери баары эле кайра эле ошол кишилер кайра эле келди. Ошон үчүн эл баягы ойлойт экен да деп. Анан шайлоо менен кишилерди алмаштыра албаса, баягы ушинтип эле жүрө беребизби туруп, анан мынасага деп анан революцияга кеткен ошондо. Ар бир революция бизди мыйзамдуулуктан артка ыргытып атат да, артка ыргытып атат. Канча жыл артка кетип атабыз. Ооба, ошон үчүн мына Таджикистанды баягы сонун парк тартылган сүрөттү бирөө салып турган, бул кай жерде тапчы депчи. Анан баягы өнүккөн өлкөлөрдүн мана айта баштадым, ошон сен Таджикистан Душанбенин паркы дейт. 3 мындай кабаттуу эстакадаларды сала баштады, машина пробкада турбасын деп. Канча жыл жанагы согуштон көргөн, гражданский война өткөн мамлекет ВВПсы менен канча жыл мурун биздики бир болчу, бизден артта болчу. Андан кийин тең элди азыр бизден 6 эсе көп ички дүң продукциясы алдыга кетти. Биз да ошентип буюрса өнүгөбүз деген ойдомун. Эгерде ушундай силердей жарандар кыргыз үчүн күйгөндөр көп боло турган болсо, мен абдан кубанычтамын. Бизде аябай көп, аябай акылдуу балдар көп. Аларга просто эркиндик бериш керек. Аларды тоспош керек, аларга кандай бир чектөө койбош керек. Алар Кыргызстанда отуруп алып, дүйнөгө өзүнүн продукциясын сатканга даяр. Кыргыз эли именно эркиндик менен, анан знаете, кыргыз эмнеси менен таанылат го деп ойлойм да дүйнөгө. Эң акыйкат башкаруу системасын куруп кетсе. Эгер биз ошого жетишсек, башка кишилер келип, "Эй, кичинекей кыргыз ушундай экен, көрүп келеликчи, эмне кылдыңар башкаруу системада" деп бизден тажрыйба алмашып турса деген ушундай мамлекетти көргүм келет да. Буюрса. Рита эже, сизге рахмат. Аябай келип, сонун маек куруп бергениңиздер үчүн. Элдин дагы ушундай кыргыз деп мекенчилдерди аябай көп көрөм, жүрөгүн көрөм, анан бирок кыргыз элине мындай жеткирим келет да, жок, ал кишинин жүрөгү мындай депчи. Ошон үчүн ушундай маектерди куруп атам. Сизге рахмат, бүгүн сиздин жүрөгүңүздүн кичине эле бир учун ачып өттүм деп ойлойм. Анан ийгилик буюрса Кыргызстан үчүн ушинтип күйүп-пышып жүрө бериңиздер, артыңыздардан силерди этектеп бизге келе берели. Рахмат, силерге рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн Рита Карасартова менен маек кылдык. Буюрса жан дүйнөсүн ачканга аракет кылдым деп ойлойм. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.